Ассаламу алейкум, урматтуу биздин YouTube каналыбызды көрүүчү мекендештер, агалар, энелер, жалпы көрөрмандар. Амансыздарбы? Адаттагыдай эле элдер өзүнүн оюн, пикирин айтып өткөндөн кийин ошол жыйынтыктоочу видеону алып чыгып сиздер менен бөлүшөм. Сиздердин калыс ой пикириңиздерге калтырам туугандар. Биздин Шайлообек Атазов деген агабыз бар. Ошол киши парламентте биздин келечек муундун, келечек энелерибиздин, кыздарыбыздын келечеги максаты эмне десе эне болуу да, туурабы? Ошолорду татыктуу эне болуштугуна, татыктуу үй бүлө куруштугуна себепкер болоюн деп бир жакшы мыйзамды, жакшы бир проект долбоорду көтөрдү. Ал кандай мыйзам десеңиз, жашы жете элек кыздар ата-энесинин уруксаты жок чет мамлекетке миграцияга, тагыраак айтканда Россияга миграцияга чыкпасын деген мыйзамды көтөрдү туугандар. Бул эң туура мыйзам. Тилекке каршы ошол биздин келечекте эне болуп, кыргыздын тукумун улай турган, кыргыздын падышасын төрөй турган, кыргыздын чыныгы аалымдарын төрөй турган жакшы жашоону жашаштыгына себепкер боло турган мыйзамды көтөрдү эле. Мына ошолорду жакшылыкты өздөрүнө каалабаган кээ бир ыштансыздар, кийими жок жылаңаштар Ак үйдүн алдына чыгып алып, парламенттин алдына барып алып, Шайлообек Атазов менен сөз талашты. Шаарга келгенде иш менен камсыз болбой калып, алар өлүп келип атат бүгүнкү күндө. Алар бүгүнкү күндө эч кандай айлыктарын ала албай калып атат. Ошол биз дагы мисалы бул ойда Европа мамлекеттеринде, Америка мамлекеттеринде 21 жашта. Биз 17 жаштагы 18 чырактай кызыбыз барып кордолуп калбасын. Миграция комитети, депутаттар бир ошолорго шарттар түзүп берели деп атабыз. Ооба биз алар бар окуса макул, окусун, алар иштесе макул, иштесин, бирок мамлекет коргоого алыш керек да. Тышкы иштер министрлиги эмне кылып отурат? Коопсуздукту гана камсыз кылыш керек. Жана жарандардын эркиндигин чектегенге акысы жок. Эч ким чектеген жок. Сиз чектеген атасыз. Сен эч ким чектеген жок. Сиз барып ошол жерде сен эч ким чектеген жок. Сиз мага сен деп сүйлөбөңүз, мен туурасын айтып аткан. Бизде туурабыз керек. Барып 18 жаштагы чырактай кыз барып, ал жерде сөөгү келип атканына өкүнүп атабыз. 18деги кыз барып чет өлкөдө иштей албай, ал жакта жумуш менен камсыз боло калганына өкүнүп атабыз. Бүгүн ата-энесинен качып кеткен кээ бирки жарандарыбыз бар. Ошол ойлоп көрбөйсүңөр, ошол жерде сиз алардын барып ишсиз калып, узулуп кетип, ал жерде ичкиликке берилип кеткенин укуктарын коргобойсузбу? Эми туугандар, булар аял затын укугун чектеп атасыңар, алар кыздарыбыздын укугун чектеп атасыңар, антип атасыңар, минтип атасыңар деп кыйкыра берет. Каерде десе плашатта эле. Жогорку кеңештин алдында эле, интернетте эле, өстөрүнчө звезда болуп алган. Тилекке каршы мен булардын кыргызбыз, биз кыргыз болушубуз керек, биз эркин болушубуз керек, андай, мындай демократия дейт. Демократиянын дагы өзүнүн орду бар, өзүнүн чеги бар туугандар. Демократия деп турсаңарды башыңарга кийип чыгып, плашатта кыргызды бүтүндөй дүйнө жүзүнө, кыргыз элин дини бар, салты бар бекем элди дүйнөгө шерменде кылбагыла. Өзүңөр кыргызбыз деп кыйын сынасыңар, бирок кыргыздын кийиминин бир жиби жок үстүңөрдө. Кыргыздын кийиминин бир жиби жок. Чоң энелерибиздин жоолугунун бир жиби жок үстүңөрдө. Кийген кийимиңердин абалын карагыла. Анан силер ушинтип чыгып туруп, кантип кыргыздын кыздарынын укугун коргойсуңар? Эгер ушунчалык коргогуңар келип атса, эмнеге депутаттын ушундай жакшы мыйзамына көмөктөштүн ордуна кайра мандатыңы бер, дай мандат, туда, суда деп былжырап сүйлөп атасыңар. Тилекке каршы силерди, могу биздин коопсуздугубузду карап аткан бир туугандарыбыз, силерди текшерип, силерди аңдыш керек, силерди караш керек, силерге каяктан акча келип атат, силер кайсы проектти ишке ашырып атасыңар, жана кайсы проекттин үстүндө Кыргызстандын бүтүндүгүнө зыян жеткизип атасыңар. Мына ушуну биздин жоопкерчиликти алган азаматтар караш керек. Тетирдинче алар каякты карап отурат, мен билбейм. Силер эң коркунучтуу биздин мамлекетибиздин, биздин элибиздин, биздин динибиздин ынтымагына доо кетирүүчүлөр ошол эмпошиктер.
чет мамлекеттен каржыланат, ошолордун сөзүн сүйлөйт, аялдардын укугу, анан эркектердики тигинде. Аялдардын укугу деп отуруп кыздарыңар эрге тийбей калды го туугандар. Аялдардын укугу деп отуруп кыздарыңар эрге тие албай, кор болуп көчөдө силерге окшоп шерменде болуп жүрөт го. Дагы эмнени каалап атасыңар? Эркектин укугу аял менен эркектин укугу бирдей болуш керек деп отуруп өзүңөр милдетиңерди, аялдык милдет жоопкерчилигиңерди унутуп койдуңар го. Кээ бир эркектер өзүнүн эркектик жоопкерчилигин унутуп коюп, эрге тийип жүрөт го шермендерлер. Мына ошолордун проблемасын, ошолорду кантип токтотобуз дештин ордунда, ойлонуштун ордуна Шайлообек Атазов жашы жете электер чет мамлекетке чыкпасын деп койду. Алдына барып алып мандатыңды тапшыр. Анан ошол жерде жолук салып жүргөн биздин улуттук намызыбыз болгон. Кийин бул улуттун ар бир улуттун намызы. Ошол улуттун элечегин кийген энелерибизди силер дежурный кемпирсиңер, анан андайсыңар, мындайсыңар деп аларга да атака кылышты туугандар. Карагыла. 20 жыл мурда көтөрүп койгон талабыбыз орундалбаган маселени жогорку кеңештин трибунасында көтөрүп, ушул кайтыгер болбостон Кыргызстан мамлекетинин келечеги болгон жаштардын келечеги үчүн жан күйдүргөнүңүз үчүн биз атайлап колдоп келдик сизге. Бул нерсе улуттун трагедиясы. Урматтуу мени уят дегендер, Шайлообек Карбековичти уят дегендер, эртең өзүңөр ошол тагдырга туш келгендерде кандай акыбалда каласыңар? Силердин ата бир эмес, өзүңөр эмес, ата энеңер уруу журттук бүтүндөй Кыргызстан мамлекети эмне деген трагедияны башыбыздан өткөрүп атат. Баарыбыз бир кыйынчылыкка чыдабай, туура тушка келип, бул маселени Шайлообек Карбековичтен мурун биз көтөрүп жүргөнбүз. Биз канча ушул койкулукка кабылып, мына ушул эле жерде канчалаган кыздарыбыздын укугу тебелер. Ошол жерде Шайлообек Атазовдун көтөргөн мыйзамын колдоп, улуттук кийимин кийип жүргөн энелер жүрдү. Ошол энелерди, силер дежурный кемпирсиңер, анан андай, мындай, тигиндей деп, жанагы энелердин кийген кийиминин бир жибине татыксыз, жанагы жылаңаштар ошол жерде уятсыздар, ошо энелерге каяш айтышып атат. Силердин ата энеңер ошондой тарбия берди беле? Же кайсы батыштын тарбиясы ошондой түрткү берип атат силерге? Ошондой мамиле кыл өзүңдүн элиңе деп. Биздин күч органдары, биздин коопсуздугубузду карап аткан ар бир жоопкерчиликти алган азаматтар ушундай уюмдарды токтотуш керек туугандар. Болбосо булар Кыргыздын келечегине, биздин Кыргыздын кыздарыбыздын укугу деп отуруп, келечегине чоң балта чабып атат туугандар. Балта чапканы эрсиз, бактысыз, баласыз болуп кетип атат. Миграцияда кор болуп атат, жыргап жүргөн жок ал жакта. Ошол миграцияда 3 жыл жүргөн адам катары мен мына блогер, иниңер билем аяктагы жашоодо. Жашап жүрөбүз го туугандар. Күйөөзү менен, үй бүлөсү менен, агалары менен, ата энеси менен жүргөндөрү жакшы, тынч, тартип менен жүрүп барып ишине барып келип жүрөт. Бирок баары эле андай эмес экен да. Баары эле келе калып орусчанын о тамгазын билбестен, орустун туалетин жууп, ошол жерде кыйналып, айлыгын ала албастан квартира издеп жүргөндөр бар. Керек болсо биз ал жерде өзүнүн кошунасын 500 рубльге сатып берген акмактарды көргөнбүз. Уялбастан жер бетинде дагы төшүн көтөрүп жүргөнүнө таң каласың. Кудайдан коркпогон, Кудайдан уялбаган бизден уялат беле. Алардын жамбашы менен бети бирдей экен. Алардан биз бетти жууп койгонбуз. Мына ушундай акмактарды көрдүк биз миграцияда. Жана миграцияга чыгып ал жакта укугун тебелеп эле каалаганын кылыш керек деген акмактар силер аяктагы жашоодо билбейсиңер. Силер могу жерде батыштан бир-эки проекттерди берген кээ бир эмпошниктердин сөзүн аткарып, алардын планын ишке ашырып, ошол жерде Кыргыздын келечегине, кыздарынын келечегине эне болуп, бактылуулугуна түртө турган жакшы мыйзамдар сунуштаса, ошого каршы чыгып ак үйдүн алдында чырылдап атасыңар. Кудайдан корккула. Ушул мамлекетибиздин, ушул кыздарыбыздын, ушул уулдарыбыздын келечеги биздин колдо туугандар. Аларга жакшы жашоодо, жакшы шартты түзүп беришибиз керек.
Ар бир кыргыздын эркегинин жоопкерчилигинде туугандар. Мен ушундай түшүнөм. Бардык ишти президентке, депутаттарга же болбосо бийликтегилерге же органдагыларга жүктөбөшүбүз керек. Бардык жоопкерчиликти ар бир эркек билиш керек. Мен ушу территорияга жооп берем. Давай ушуну токтотобуз, кайтарабыз деп түшүнүшүбүз керек экен туугандар. Болбосо бунун иши да, тигинин иши да деп отура берсең, мындай бузукулар биздин коомго зыян жеткизип атат. Шайлообек Атазов биздин кыздарыбыздын келечекте эне болуу бактылуулугуна түрткү боло турган жакшы мыйзамды колдоду. Көтөрдү. Биз ушул мыйзамды колдойбуз туугандар. Жыргап жашап аткан жери жок. Ошондуктан урматтуу туугандар, келиңиздер. Жакшы ишти жакшы деп айтайлы, жаман ишти кайтарайлы туугандар. Кудайга шүгүр, мамлекетибизде жылуу иш болуп атат. Өнүгүү жагына аракет кылып атабыз. Кудай бирибиз оңолобуз. Ар бирибиз эркегибиз өзүбүздүн жоопкерчилигибизди билсек, аялдар өздөрүнүн жоопкерчилигин билсек, кыздарыбыздын укуктарын, балдарыбыздын укугун коргозок, Кудай буйрса биз оңолобуз туугандар. Ушундай жакшы мыйзамдарды иштеп чыгыш керек. Ошолорду иштеп чыгат деп биз колдоп шайлаганбыз туугандар. Мына ошону талап кылышты билишибиз керек. Шайлообек Атазов жана башка депутаттар Кыргыздын келечеги үчүн иштесин. Иштейм деп барды. Иштегенге шарт түзүш керек. Алар бизге ушундай жакшы мыйзамдарды иштеп бериш керек, биздин келечегибиз үчүн кам ташыбыш ойлонуш керек туугандар. Кам көрүш керек. Ошондуктан урматтуу туугандар, монтип плашатка чыгып алып кыйкырып, чырылдап, тигиндей, андай дегендерге көп деле ишенбегиле. Булар бирөөлөрдүн заказын аткарып аткан акмактар. Ошондуктан биз келечегибиз үчүн аракет кылайлы. Сиздерден сураныч, ушул мыйзамды Кудай буйрса колдоп берели, аракет кылайлы. Мамлекетибизде биздин кыздарыбыз келечекте эне болуп, бактылуу жашасын туугандар. Миграцияда эмес, өзүнүн элинде бактылуу жашасын биздин кыздарыбыз, балдарыбыз келечекте иншалла. Кийинки эфирден көрүшүнчө, ассаламу алейкум.